Kırgız деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Мамлекетибизди күчтүү кыла турган убакыт келди турганда. Ушуну колдонуп калайлы. Ушул убакытта мамлекетибизди күчтүү кылып калайлы. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өнүп өндүрүп эртең кийинки буундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп дагы бир ызычуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызычуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка эле жок. 30 жылдан бери только саясат менен жүрөбүз. Мамлекетте 3 жолу төңкөрүш кылдык. Бирибиз бийликке келдик, бирибиз камадык, бирибиз чыгардык. Бирок элдин турмушу оңолуп кеткен жок. Элдин турмушу оңолуп, элибиз жакшы жашап, мамлекетибиз өсүп өнүгүп, куралдуу күчтөрүбүз өнүгүп, элибиздин турмуш тиричилиги жакшы болуп, жыргап кеткен жок. Эмне үчүн? Себеби биздин ушуга чейинки жетекчилерибиздин бардыгы саясат үчүн гана. Сагызганда, шакылдап, сайрагандан башка, тилинен башка эч нерсе келген эмес. Так, өзүнүн жердерге болуп, жердеш болуп, бөлүнүп алышып, чабышып жүрүшкөн. Кылан болуп, бөлүнүп алып, чабышып жүрүшкөн. Кыргызстанды эч ким ойлогон эмес. Жакшы сөздү түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө катуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин.